Судандық демонстранттар көздөгөнүнө жетишти. Өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келген президент Омар аль-Башир кызматтан кетти. 100 миллиондогон шайлоочу Индия эли парламент депутаттарын өкмөттү тандоо үчүн 6 жумалык добуш берүүнү баштады. Wikileaks'in негиздөөчүсү Julian Assange 7 жылдан кийин элчиликтин имаратынан чыгарылды. Лондондун полициясы бүгүн аны кармап кетти. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта ушул жана башка эл аралык жаңылыктар бар. Кызматыңызда мен Али Токтакунов. Анда баяндардан баштайлы. Суданда президент Омар аль-Башир кызматтан кетип, бийликти аскердик кеңешке өткөрүп берүү маселеси талкууланып жатканы кабарланды. Түмөндөгөн эл башкала Хартумдун көчөлөрүнө чыгып, президенттин бийликтен кетишин майрамдап жатышат. Өлкөдө былтыр декабрда башталган нааразылык акцияларына нандын кымбатташы жана нак акчанын таңкыстыгы түрткү болгон. Кийинчерээк 30 жылдан бери мамлекетти башкарып келаткан аль-Баширдин отставкасын талап кылууга өтүшкөн эле. Африканын бул өлкөсүндөгү акыркы кырдаалга Нуржан Токтоназарова токтолот. Судандын борбору Хартумда 11 апрелде миңдеген кишилер көчөгө чыгып, президент Омар аль-Баширге каршы чакырыктарды таштап, ыр бии менен анын отставкага кетишин кубатташты. Өлкөнүн коргоо министрлигинин алдында 6 күндөн бери акция өткөрүп жаткандар «Биз уттук, ал жеңилди, жеңиш биз тарапта» деп кыйкырып жатышты. Элдин мындай маанайынын алдында Судандын түндүк Дарфур аймагынын өндүрүш жана экономикалык ресурстар министри Адель Махшуб Хусейн Дубайдагы Аль-Хадад каналына ушу тушта убактылуу өкмөт мамлекеттик башкаруунун жол жоболорун кеңешип жатканын айткан. Анын маалыматына караганда, негизинен бийликке аскердик кеңештин келиши тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Судандагы булактар бул маалыматты ырастап, бийликтен четтеген Башир президенттик резиденцияда катуу кайтарууда экенин билдиришти. Армиянын жетекчилиги Хартумдагы маанилүү объектилерге аскер жайгаштырылганын жакын арада жарыялай турганын Судандын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Судан телеберүүсүнүн көрүүчүлөрү, куралдуу күчтөр жакын арада маанилүү билдирүү жасашат. Экрандан алыстабагыла. Судан телеканалынын бул кабарынан улам өлкөдө бийликти армия жетекчилиги колго алганы айтылууда. 1989 жылдагы төңкөрүштөн кийин бийликке келген президент Баширге каршы демонстрациялар былтыр декабрда башталган. Алгач ага өлкөдө азык-түлүктүн кымбатташы, накталай акчанын жетишсиздиги түрткү болуп, кийинчерээк президенттик башкарууга каршы ураандар чакырылган. Каршылык акциялары акыркы 6 күндөн бери Хартумда коргоо министрлигинин жанында өтүп жаткан. Дүйшөмбүдө миңдеген митингчилерди таратуу учурунда кагылыш чыгып, бир нече киши, анын ичинде жоокерлер өлгөнү кабарланды. Эл аралык кылмыш соту Баширдин өзүнө Дарфур аймагындагы геноцидке байланыштуу издөө жарыялаган. Ал коюлган кинени моюнга алган эмес. Буга чейин орусиялык жалданма аскерлер Суданда бийликке каршы нааразылык акцияларды басууга катышат деген маалыматтар чыгып, аны Кремль четке каккан. Ошол эле кезде орус бийлиги өлкөдө орусиялык жалданма аскерлер бар экенин ырастаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Ал тапта Индияда парламенттик шайлоо башталды. Анын башка өлкөлөрдөн өзгөчөлүгү добуш берүү дээрлик 6 жумага созулгандыгында. Мунун себеби элдин көптүгүндө. 1 миллиард 340 миллионго чукул калктын көңүлүнө жаккан саясий күч ким жана кандай критерийлер менен тандалганы турат. Куат Касымбековдон билсек. 11 апрелде Индиядагы парламенттик шайлоонун биринчи гана фазасы башталды. 7 баскычка бөлүнгөн добуш берүү 19 майга чейин уланат. Индияда 900 миллиондой шайлоочу бар. Бул дээрлик жер планетасындагы ар бир 8 адамдын бири бул шайлоодо добуш берет дегенди билдирет. Айтмакчы, Индия биринчи жолу добуш берген шайлоочулардын саны боюнча да алдыңкы сапта турат. Мен биринчи жолу добуш берип жатам. Өзүм үчүн абдан жакшы тажрыйба болду. Эми шайлоонун жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтөм. Индиянын 543 орунду парламентине шайланып келүү үчүн ондогон партиялар атсалышууда. Бирок алардын ичинде негизги ватандаштык учурдагы премьер-министр Нарендра Модинин Бхатрия Жаната партиясы менен Рауль Ганди жетектеген оппозициядагы Индиянын улуттук конгрессинин ортосунда жүрөт деп күтүлүүдө.
Рауль Ганди Индиядагы таасирдүү саясий династиянын өкүлү. Мурдагы премьер-министрлер Раджив Ганди жана Индира Гандинин уулу. Анын партиясы бул шайлоодо аймактык партияларга таянып жатат. Дегенменен сурамжылоолор оппозициялык биримдик алдыга чыга албай турганын көрсөтүүдө. Жумушсуздукка жана өлкө калктын дээрлик 1/3 жашаган айыл кыштактардагы дыйкан фермерлердин кирешеси аздыгына карабастан, азыркы премьер-министр Нарендра Модинин улуттук партиясы алдыга чыгып, парламенттик көпчүлүккө ээ болот деп күтүлүүдө. Ал экинчи мөөнөтүнө шайланып келүү үчүн бул жолку өнөктүктө убадаларды катуу берди. Жакырчылыкты жакырлар гана жеңип чыга алат. Бул биздин максатыбыз. Ошондуктан биз жакыр катмарга дем күч беришибиз керек. Биз кедей адамга үй берсек, ал алдыга умтула баштайт. Модинин рейтингинин өсүшүнө февраль айында Индия менен Пакистан талашып келе жаткан Кашмир аймагында индиялык 40тан ашуун полиция кызматкеринин өмүрүн алган жангечти жардыруусу себепкер болду. Адистер Индиянын премьер-министринин бул чабуулдан кийин Пакистандагы жоочуларга абадан сокку урууга буйрук бергени, бекем позицияда турганы, анын шайлоочулар алдындагы кадыр баркын көтөргөнүн айтып жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык. Ким жеңерин Азаттык сөзсүз кабарлайт. Эми коңшуларга келели. Кайрылмандар казак бийлигинен жарандыкты жеңилдетилген жол менен берүүнү өтүнүп жатышат. Анткени Казакстандагы Кытай элчилиги аларга казак жарандыгын алууга керектүү документтерди берүүдөн баш тартып, бул үчүн Кытайга барышын талап кылып келет. Кайрылмандар барсак эле тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлүп, же болбосо камалабызбы деп коркуп жатышат. Лазат Жаныбек кызы улантат. Гүлзат Асанханова жарандык берүүнү жеңилдетүүнү өтүнгөндөрдүн бири. Ал 2008 жылы кытайлык казакка турмушка чыккан экен. Жолдошу Абдулла Исбул Кытай паспортун жоготуп алганын, эми Алматыдан жарандык алуу үчүн Кытайга барууга мажбурланып турганына кейит. Опять мы все документы собрали. Биз бардык документтерди чогултуп, аларды тапшыралы деп жатканбыз. Бирок алар Казакстанга жашоого уруксат кагазыбыз жоктугун айтып чыгышты. Бул кагазды алуу үчүн биринчи виза алыш керек экен. Консульство болсо виза бербей Кытайга барып, ошол жактан алып келесиңер деп жатат. Кытайда эмне болуп жатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Биз ал жака барууну каалабайбыз. Знаете, что там происходит? Мы не хотим туда ехать. Документи жок жумушка орношо албагандыктан Гүлзаттын күйөөсү күнүмдүк иштерге мантикерлик кылат. Өзү бала менен үйдө. Ал эмне себептен казак бийлиги өлкөдө көптөн бери жашаган. Жарандык алып биротоло калууну эңсеген этникалык казактарга жеңилдик бербей жатканын түшүнбөйт. Менин акем катты кыйналып жүр. Ушундай эле талаптар менен Эл аманат коомдук уюмуна Кытайдан келген жүздөй казак кайрылган. Аларда мөөнөтү өткөн документтерин жаңылоо үчүн Кытайга баруудан чочулашат. Ал эми эскирген документ менен жарандык же туруктуу жашоого уруксаат кагазын алууга мүмкүн эмес. Ол Кытай төлкужаттарын мына Кытайдын Алматыдагы жана Астанадагы консулдук баскармаларына барып, бул төлкужаттарын узартайын десе, Кытай жагы консулдугу тарапынан бул кишилерге жагы отказ берилди. Булайча айтканда, жана кужаттарын узартууга олар мүмкүндүк бермеди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги былтыр өлкөгө кирүүгө 2,5 миң адам уруксаат алып, Кытай жарандыгынан чыгууга 2000 казак документ тапшырганын кабарлаган. Активисттер казак жарандыгын ала албай жүргөн кайрылмандар мындан бир кыйла көптешип, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтууну өтүнүп келишет. Кытайдын Шинжаң автоном аймагында атайын тарбия лагерлери ачылып, ал жерде уйгур, казак, кыргыз жана башка азчылык улут өкүлдөрү мажбурлап окутуулары, Кытай тили саясаты үйрөтүүлөрү эл аралык коомчулук тарабынан айтылып келет. Кошмо Штаттары Бейжиңдин мындай саясатын мусулмандарды диний жана этникалык насилинен ажыратуу аракети катары баалаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Бүгүн Азаттыктагы жаңылыктарды көрүп жатасыз. Кыргызстандагы дагы жергиликтүү жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эл аралык кабарлардын айрымдарына азын-аулак токтоло кетейин. Wikileaks'in негиздөөчүсү Julian Assange 11 апрелде Эквадордун элчилигинин ичинен кармалды. Лондон полициясы аларды элчилик кызматкерлери чакырышканын баса белгилеп, Assange убактылуу бошотуу шартын бузган үчүн кармалды деп билдирди. Assange Лондондогу элчиликте 2012 жылдан бери жашап келди. Ал негиздеген Wikileaks сайты Кошмо Штаттардын мамлекеттик сыр камтыган документтерин жарыялап келген. Бул үчүн ага АКШда кылмыш иши козголгон. Сексуалдык зомбулукка шектеп, Швецияда дагы кылмыш иши ачылган болчу. Ошондо Британ полициясы кармап, күрөөгө бошотулган. Assange дароо элчиликке качып, убактылуу башпанеге алган. 7 жыл аралыгында аны карап багууга Эквадор кеминде 5 миллиондой доллар коротуптур. Бул өлкөнүн жаңы бийлиги Assange'ты өткөн жылдын жай айларынан тарта кетирүүгө аракет кылып келген.
Евро биримдик лидерлери шаршембиде чукул жыйын куруп, Брекситтин мөөнөтүн 31 октябрга чейин узартышты. Андай болбосо Британия 12 апрелде Евро биримдиктен эч бир келишимсиз чыгууга, буга чейинки байланыштарды үзүүгө аргасыз болмок. Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск кошумча берилген жарым жылда ашуун убакыттын ичинде чечим табууга, убакытты текке кетирбөөгө чакырды. Буга чейин Британ парламенти премьер-министр Тереза Мэй менен Евро биримдиктин ортосунда түзүлгөн келишимди 3 ирет четке каккан болчу. Буга чейин Евро биримдиктен чыгып, бирок бажы биримдигинде кала берүү, биримдикти бирдиктүү базарда кала берүү, кандай жол менен чыгышты элге салуу, Евро биримдиктен дегеле чыкпай коюу деген дагы варианттар парламентте өз ара сунушталып, бирок анын бири дагы колдоо тапкан эмес. Дүйнөлүк банк эмгек мигранттары которгон акчалар тууралуу жылдык баяндамасын жарыялады. Ага ылайык сырттагы жарандарынан эң көп көз каранды деп Тынч океанда жайгашкан чакан Тонга өлкөсү табылды. Андан кийин эле Кыргызстан мигранттардын салымы ички дүң жыйымдын 33,6%-ын түзөөрү көрсөтүлгөн. Мигранттан көз карандылык боюнча мындан кийин Кыргызстандан кийин Тажикстан, Гаити жана Непал турат. Ал эми которулган акчанын көлөмү боюнча Индия алдыда. 2018-жылы чет өлкөлөрдөгү жарандарынан 78,5 миллиард доллар түшкөн. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда акыркы 2 жылдан бери акча которуулардын саны көлөмү өсүүдө. 2019-жылы кирешеси аз өлкөлөрдүн мигранттары которгон жалпы каражат 550 миллиард долларга жетери болжолдонгон. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бир дагы коррупциялашкан аткаминерди тынч уктатпоого убада берди. Акыйкат сот же эл сөзсүз бир күнү артынан келерин ал билиши керек деди премьер шаршембиде жогорку сот кеңешинин түзүлгөнүнүн 1 жылдыгында сүйлөп жатып. Ал ошондой эле Армян өкмөтү сот бийлигине кийлигишкен практикадан арылганын, максат сот тутумун коррупциядан толук бошотуу экенин баса белгиледи. АКШ мамлекеттик департаменти дүйнө өлкөлөрүндөгү 2018-жылкы талдоосунда Армениядагы бир катар жылыштарды, анын ичинде мурда жабылган саясий кылмыштардын кайра ачылышын, мамлекеттик казынага келтирилген зыяндын 87 миллион доллары кайтарылганын, сөз эркиндигине мамилени кубаттоого алган. Ошол эле учурда сот тутуму оңолбой жатканын, тагыраагы судьялар көз карандысыздыгын, калыстыгын көрсөтпөй келатышканын белгилеген болчу. Эми башка дагы жаңылыктарга келели. Жол түшүп, эгер Нигериянын түштүгүндөгү Игбо Ора шаарына барып калсаңыз, астанасынан эле дүйнөдөгү эгиздер борборуна кош келиңиз деген жазуу тосулат. Чынында ошондой, биринчи барганда анча-мынчанын көзүнө бир адам экөө болуп көрүнгөндөй сезилет экен. Эмнеге? Рахат Кеңешовдон билели. 1979-жылкы изилдөөгө караганда Нигериянын түштүк батышында отурукташкан Yoruba элинде кош бойлуу ар бир 1000 аялдын 50-сү эгиз төрөйт экен. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч. Маселен, Игбо Орадагы жергиликтүү мектептин биринде 100 чамалуу бала окуйт. Алардын 18 эгиздер. Жергиликтүүлөр мунун себебин окра же бамия деген өсүмдүктүн жалбырагынан дешет. Ал чөптөрдөн бирде жашылча рагусын жасашат. Мен окранын жалбырагын дайыма жеп турам. Ошон үчүн 8 жолу эгиз төрөдүм. Бирок 4-төө чарчап калды. Эгиздер төрөлүп турганы жакшы эмеспи? Биз алар үчүн атайын фестивалда уюштурабыз. Эл арасындагы башка бир болжол боюнча кептин баары жергиликтүү амала деген тамакта ушул жердеги ямс жана маниоктон жасалат. Бул азык урук клеткасынын жаралышына өөлгө төзгөн гормондорду иштеп чыгууну күчөтөт деген ой бар. Бирок адистер мындай теорияларга макул болбой келишет. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө деле кудум ушундай чөп жана жашылчаларды өстүрүп тамак ашка колдонушат. Бирок ал жакта мынчалык эгиздер көп төрөлгөнү байкалбайт. Жергиликтүүлөр баары бир мындай жүйөгө моюн сунбай келишет. Сырдын баары жанагы чөп чарларды кийинки күнгө калтырбай жаңысында колдонууда дешет алар. Ал эми окумуштуулар дале эгиздер феномени эмнеде экенин так аныкташы элек. Медицина күн санап өсүп атпайбы, балким жакын арада сыры ачылып калар. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз azatlyk.org сайтынан, андан тышкары Азаттыктын Instagram, YouTube, Facebook жана башка барактарынан дагы таба аласыз. Кызматыңызда мен Али Токтакунов болдум. Эртең көрүшкөнчө.